Чек арага чектеш жайгашкан Баткен облусундагы эл үчүн маанилүү болгон Көкташ Аксай тамдык жолун куруу иши учурда кызуу жүрүп жатат. Жаңы салынып жаткан каттамда жүргүзүп жаткан иштер менен жеринен вице-премьер-министр Жеңиш Разаков таанышып, каттамга асфальт төшөө ишине катышты. Белгилей кетсек, Көкташ Аксай тамдык жолунун узундугу 21 чакырымды түзөт. Каттамдын курулушуна быйыл республикалык бюджеттен 120 миллион сом бөлүнгөн. Бул акчанын 50 миллион сому каттамдын Көкташ Аксай тилкесине асфальт төшүүгө багытталса, 70 миллионуна жолдун 13,5 чакырым келген Аксай тамдык тилкесинин курулушуна колдонулат. Азыр бул тилкеде курулуш иши кызуу жүрүп жатат. Атайын ушул мына жолдорду акырына аягына чыгарыш маселеси боюнча, мектептин ремонту боюнча, анан ушул жерде бизде мындай чек ара аймакта жайгашкан айылдарды балдар бакчасы менен камсыз боюнча, ошондой эле мына жер өздөштүрүү дагы бизде абдан чоң маселе. Жерди өздөштүргөнгө да ошол токтомдо каралган 50 миллион сом каралган. Ушундай көп иш-чаралар жүрүп атат, буюрса биз ошо атайын келип ушуларды көзөмөлдөп жүрөбүз. Муну менен катар Жеңиш Разаков Баткен облусундагы Бакай участогуна суу жеткирип бере турган ирригациялык объекттерди оңдоо жана куруу иштеринин жүрүшү менен таанышты. Белгилей кетсек, бул өздөштүрүлбөгөн Бакай участогу Баткен облусунун Аксай айыл аймагында жайгашкан. Ошондой эле вице-премьер-министр Баткен облусуна жасаган жумуш сапарында чек арага жакын жайгашкан Аксай, Самаркандек, Актатыр айыл аймактарынын жашоочулары менен Көкташ айылында жолугушту. Анда вице-премьер Кыргыз өкмөтү тарабынан чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча аткарылып жаткан иштер боюнча маалымат берди. Өкмөт ген иштеткен объектилердин экологиялык талаптарды сактоо маселесин өзгөчө көзөмөлдөйт. Муну премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Жалал Абад облусуна жасаган жумуш сапарынын алкагында Vertex Gold Company Тоген компаниясынын иши менен таанышкан учурда билдирди. Белгилей кетсек, Vertex Gold Company ишканасы 2011 жылдан бери Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Жамгыр алтын кенин иштетет. Построить дорогу 2,9 километров будет идти. С рудника. Здесь, что ли? Да, рудник здесь, вот выше. Перевалдан да, получается, мы будем строить дорогу. 3 километра. Здесь будем строить дробильно-сортировочный комплекс и золотоизвлекательную фабрику на 300 тысяч тонн руды в год. Полного цикла будем получать. На сегодня 5,136, но они дополнительно еще хотят поставить. Мы каждый год ставим. Еще 5 тонн? Да. Запас есть. Да, мы пробурили в прошлом году глубинное бурение и подцепили жилы на 2000 тонн, да, получается? Да, где-то так. Өкмөт башчы Жамгыр кениндеги компаниянын бардык өндүрүштүк пландарын толук кандуу ишке ашыруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Чоң маселе кылып биз экология маселесин коюп атабыз. Биз айтып атабыз, Кыргызстанга эң көйгөйлүү, эң биздин көңүлүбүздүн чордонуна турган бул экология маселеси. Суулар, мөңгүлөр, анан фабрика иштеп кеткенден кийинки ошол рекультивация маселеси, кайра калыбына келтирүү, жаратылышты. Бул боюнча дагы азыр биздин оюбуз боюнча, өкмөттүн ою боюнча бир фабрикалар иштеп баштагандан, ишканалар иштеп баштагандан тартып эле, кең казыла баштагандан тартып, рекультивациялык фонддордун баарын тең чогултуп, ошону бир жерге өкмөт өзү кепил болуп берип, ошону биз кайра экономикага биз иштетибиз керек. Анан мөөнөтү келип жабылып атканда анда ошол биз өкмөт кепилдик менен алган акчаны кайра ошол рекультивация маселелерине жумшайбыз. Мухаммедкалый Абылгазиев тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилерине бардык коопсуздук талаптарынын аткарылышын талап кылуу менен бирге инвесторлорго зарыл көмөк көрсөтүүнү тапшырды. Компания 300 000 тонна ген иштеткен кубаттуулуктагы алтын чыгаруучу фабриканы курууну пландоодо. Ишкананын башкы директорунун маалыматына караганда, учурда генди лабораториялык изилдөө жүргүзүлгөн жана техникалык регламент иштелип чыккан. Фабрикадан тышкары вахталык айыл, административдик тиричилик комплекс жана башка объекттер курулат. Учурда генде фабрика курулуучу аянтта бардык инженердик геологиялык издөө иштери жасалып, жергиликтүү элдин катышуусунда коомдук угуулар өткөрүлдү. Калдыктарды сактоочу жай ишенимдүү жана коопсуз болуш үчүн алдыңкы технологияларга ылайык курулат. Мында кургак сактоо ыкмасы колдонулмакчы. Учурда ишканада 500дөн ашуун адам иштейт. Анын ичинде Чаткал районунун жашоочулары да бар. Муну менен катар өкмөт башчы Чаткалдагы Кичи Чаарат байытуучу фабрикасын ишке берүү салтанатына катышты. Кичи Чаарат 2008 жылы түзүлгөн. Ал райондун Канышкыя айыл аймагында жайгашкан. Куру тегерек жана сулуу тегерек тилкелеринин чалгындоо иштери аяктагандан кийин алтын материалдарын чыгарыла баштайт. Учурда фабрикада 529 адам иштейт, 419 жергиликтүү жашоочулар.
ишкананын өндүрүш жайларын көрүп чыгып, технологиялык процесс менен таанышкан премьер-министр мамлекет жана жергиликтүү калк тарабынан инвесторлорду колдоонун маанилүүлүгүн өзгөчө белгиледи. Премьердин айтымында аймактарда ири өндүрүштүк жайлардын ачылышы алыскы райондорду социалдык экономикалык өнүктүрүүгө чоң күч берет. Улуттук экономиканы бекемдөөгө шарт түзөт. Инвестор Алтын ген ишканасынын курулушуна жана инфратүзүмдү түзүүгө 220 миллиондон ашуун АКШ долларын салууда. Ишкананы зарыл көлөмдөгү кубаттуулук менен камсыздаган өзүнүн электр чуалгылары тартылды. Мамлекет өз кезегинде мындай инвесторлорго ар тараптуу колдоо көрсөтүп келет. Бирок ошону менен бирге алардын алдына конкреттүү талаптарды коет. Тагыраагы айлана чөйрөнү коргоо жана социалдык милдеттемелерди аткаруу. Ден соолугуна зыян келбесин деп ушул эң биринчи маселе. Анан ошого сиз да мындай компаниянын жетекчиси катары жакшылап көңүл бөлүшүңүз керек. Биз эми өзүбүз да түшүндүк, биз дайым келип, эми сиздерге жардам беребиз, бирок дайым келип, мониторинг этип, карап турушубуз керек да. Буга сиздер да жакшы туура түшүнүшүңөр керек. Бул сиздерге мындай тоскоолдук кылышыбыз эмес. Биз өзүбүздүн экологияны сакташ, адамдардын ден соолугуна зыян келбесин. Премьер ишкананын ишине тартылган жергиликтүү калк бардык техникалык жана экологиялык талаптардын так аткарылышын көзөмөлдөө боюнча мамлекетке жардам берүүгө тийиш деди. Андан соң өкмөт башчы ишкананын ишке берген символикалык баскычын басты. Андан кийин премьер компаниянын кызматкерлери менен маектешип, алар менен ишканада иштөө шарттарын жакшыртуу маселелерин талкуулады. Алар айлык акыларын көбөйтүү маселесин көтөрүштү. Учурда эмгек акынын орточо көлөмү 16 миңден 19 миң сомго чейин. Өкмөт башчы инвестор Алтын ген ишканасында өндүрүш ишин баштаган соң биринчи кезекте ушул маселени чечүү милдетин алганын белгиледи. Чарбада деле мындай да, малды багып атсаң, анын түшүмүн алганга чейин, тиги тукумун алганга, козу же музоосун алганга чейин киреше жок да. Бул киши азыр мына фабрикага акчасын баарын кетирди. Азыр эми продукцияны алып сата баштаганда айлаңарды көтөрөт. Биз аны көзөмөлдөйбүз. Башка жактагы, мисалы башка жактагы гендерде кандай болсо, өзү да убадасын берди азыр. Ошого чейин алып барабыз деп. Мухаммедкалый Абылгазиев мындай өндүрүштөрдүн ачылышы жана ийгиликтүү иши аркылуу аймактарда динамикалуу социалдык экономикалык өнүктүрүүгө жетишүү мүмкүн экендигин белгиледи. Жалпы инвестициянын көлөмү болсо 220 миллион доллар болду. Салыктар эми миллиарддаган салыктар түшөт. Айлык алынат. Анан социалдык жергиликтүү элге социалдык жардамдарды берүү боюнча абдан чоң өзүнчө пакетти сүйлөштүк. Муну дагы ушул даярдап беришет. Жөн гана жумушчуларды эмес, биз өзүбүздүн жарандарыбыздын ичинен инженерлерди даярдашыбыз керек. Инженерлерди окутуп, мүмкүн болсо ошо Кытайга алып барып окутуп, биздин Тоо-Кен боюнча институтубуз бар, ал жерге барып окутуп, мына ушундай талапты коюп атабыз. Биздин ошол айылдагы жашагандарыбыз да ушул инженерлер Тоо-Кен жагында, кайра иштетүү жагында чыга турган бир адистерди даярдашыбыз керек деп атабыз. Премьер-министр инвесторлордун жергиликтүү калк менен ыраттуу мамиле түзүүсүн жөнгө салуу үчүн тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилерине бир катар тапшырмаларды берди. Өндүрүш жумуш орун элибиз жумуш менен камсыз болуш керек. Биз ушуга баардык күч аракетибизди кошобуз. Анан миллиарддаган сомду азыр салык төлөйбүз. Салык төлөсө айлык акыбыз көбөйөт, социалдык маселелер чечилет, пенсияларды көбөйтөбүз. Өкмөт мындан ары ген иштетүүдөгү лицензияны көзөмөлсүз берүүгө жол бербейт. Муну премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Терек-Кан жана Перевальная гендеринде иш алып барган Тоо-Кен ишканасы менен таанышкан учурда билдирди. Ишкананын жылына 100 миң тонна ген өндүрүү мүмкүнчүлүгү бар. Учурда алтын жана күмүштөн турган флотациянын концентратын чыгарууда. Белгилей кетсек, Эти Бакыр Терексай ишканасында 350 киши иштейт. Анын 96%-ын жергиликтүү эл түзөт. Компаниянын жетекчилигинин маалыматына караганда, ушул жылдын ноябрь айында алтын казган фабриканы куруу иштери башталат. Ишканадан 7 миллиард сом салык түшөт. Анын 2 миллиард сому жергиликтүү бюджетке которулат. Фабриканы куруу үчүн 850, ал эми өндүрүштү ишке киргизүүдө 600дөн ашык жумуш орну түзүлөт. Бул жерге да 100 миллион доллар инвестиция сала турган болушту. Ошол инвестицияны салгандан 700ге чейин ушул Эти Бакыр Терексайда иштей турган болду. Азыр мынакей 400ге жакын, 350дөн 400ге жакын адамдарыбыз иштеп атат. Мунун ичинде да ушу 90% өзүбүздүн жарандарыбыз. Эгерде фабрика ошол сентябрда ачылып, курулуп бүтүп калса,
ал жерге баардыгын бириктирген, ал жерге да 350 жумушчу орун ачылып, биздин өзүбүздүн жарандарыбыз иштейт. Буларга да ошондой талапты коюп атабыз. Сөзсүз түрдө биздин жарандарыбыз дагы ошол инженердик составка кириш керек деп. Ген иштетүүгө лицензия берүүнүн натыйжасы тууралуу жергиликтүү элдин берген суроолоруна премьер-министр жооп берип жатып, учурда өкмөт уруксаатты башаламан берген системаны толугу менен четке чыгарып, башка принцип менен иш алып барууда деди. Эмне үчүн бизде нааразылык чыгып атат? Мына өткөн жакында Солтон Сарыда нааразылык чыкты. Биринчиден эл менен тыгыз иштебегендики. Лицензияны мисалы үчүн Бишкекте туруп алып, мурунку геология агенттиги, азыркы мамлекеттик комитет ошол жерден беришет. Андан жергиликтүү эл менен өзүң иште. Анан жергиликтүү маселелердин баарын өзүң чөч, инвесторлордун мойнуна жүктөп коюп атат. Эми мындан кийинкиси ошол лицензия бергенге чейин ушул маселелердин баарын чечишибиз керек. Жергиликтүү эл менен аларга айтып, мунун жергиликтүү бюджетке пайдасы, экономикага пайдасы, ушулардын баарын тастыктап, эл менен иштеп туруп анан башташыбыз керек да. Ошондой эле өкмөт башчы Жалал Абад облусуна жасаган жумуш сапарынын алкагында Айгыржал айылындагы мектепке чейин билим берүүчү Нур билим мекемесинин абалы менен таанышты. Нур билим бакчасы 75 балага лайыкталган. Курулушу 2017 жылы башталган имарат толугу менен салынып бүткөн. Бала бакчанын курулушунун сметалык баасы 19,5 миллион сомду түзүп, ал жергиликтүү бюджет эсебинен каржыланган. Учурда электр энергиясы, ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу боюнча иштер аяктады. Жакында эмеректерди сатып алуу боюнча тендер жарыяланат. Деги эле өкмөт билим берүү тармагын жакшыртуу боюнча бир катар иш аракеттерди көрүүдө. Премьер-министр өкмөттүн аймактарды өнүктүрүү боюнча программасынын алкагында социалдык мүнөздөгү маселелерге өзгөчө көңүл бурулуп жатканын белгиледи. Андан соң премьер-министр Чаткал районунун Коргонсай айылындагы Корчубек Акназаров атындагы орто мектебине барды. 100 орунга лайыкталган жаңы мектептин курулушуна 17 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө жумуштун 85% бүткөрүлдү. Мектеп ушул жылдын сентябрь айында колдонууга берилмекчи. Андан кийин өкмөт башчы Чаткал дарыясында курулуп жаткан көпүрөнү көрдү. Ал жаңы базар жана Чандалаш айылдарын байланыштырат. Көпүрөнү курууга 20 миллион сомдон ашык акча каралган. Премьер жүргүзүлүп жаткан курулуш ишинин сапатына көңүл буруу жана белгиленген мөөнөттө бүткөрүү тапшырмасын берди. Анткени бул көпүрөнүн жакын жашаган айыл эли үчүн мааниси чоң. Аймактардагы аэропорттордун ишинин жанданышы биримдикти бекемдеп, өлкөнүн туризм тармагынын өнүгүшүнө негиз болот. Бул үчүн өкмөт болгон күч аракетин жумшоодо. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Ак Сай районунун Гербен шаарындагы аэропорттун жаңы имараты менен таанышуу маалында билдирди. Бул эми саясатыбыз өзү жана региондорду өнүктүрүү саясатынын эң бир башкы маселелерин бири ушул да. Региондогу аэропортторубузду кайра жандандырышыбыз керек. Азыр бизде жарандарыбыздын кээ бири даяр болуп калды. Ушул өзүбүздүн ишибизде эле, биздин Кыргызстан территориясында эле ушул самолетту колдонуп, авиа каттамдарга билеттерди алып учканга өзүнүн мындай мүмкүнчүлүгү пайда болуп калды. Ошон үчүн биз Кербен, Исфана, Баткен, Каракол, Нарын сыяктуу аэропортторубуздун баарын жандандырып, өзүнчө бир конкуренцияны алып келишибиз керек да. Ушул жерде кичинекей авиакомпаниялар ушул жерде өзүбүздүн жүргүнчүлөрдү ташышыбыз керек. Анан туризмди өстүрөбүз деп атабыз. Ошол туризмди өстүрүүдө дагы ушундай аэропорттор абдан чоң. Ички туризмди өнүктүрөбүз деп атпайбыз. Ошол чет жактан келгендерге жана авиа каттамдарды жасасак, анан туризмди региондо өнүктүрүүгө абдан чоң салым берет. Ошон үчүн биздин максатыбыз, өкмөттүн максаты жанагы чет мамлекеттерде чет жак менен катташуу боюнча биз ачык асман саясатын колдодук, силер мыйзамга өзгөртүү кирип бердиңер. Экинчиси ошол чет жак эмес, ички каттамдарды да өнүктүрсөк, бул өзүнчө бир бизнестин түрү, туризмдин эң чоң түрткү болчу тармагы болот. Гербен аэропорту 1979 жылы салынып, 25 жыл иштеген. Аба майдан 2004 жылдан бери иштебей турган. 2018-2019 жылдардын аралыгында аэропортто оңдоп түздөө иштери 10 миллион сомго жүргүзүлдү. Тагыраак айтканда аэробекет ремонттолуп, учуучу, конуучу тилке оңдолду. Учурда аба майдан учактарды кабыл алууга даяр.
Андан соң премьер Гербен шаарында оңдолуп жаткан ички жолдор менен таанышты. Транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшановдун маалыматына караганда, Гербен шаарынын ички жолдорун оңдоого республикалык бюджеттен акча бөлүнгөн. 13 чакырым жолду оңдоо пландалган. Анын 8 чакырымында ремонт иштери бүттү. Өкмөт жол инфраструктурасынын өнүгүшүнө өзгөчө маани берүүдө. Мунун баары айыл менен чакан шаарлардын тургундарына жагымдуу шарт түзүү максатында жасалууда. Өкмөттүн артыкчылыктуу багыттарынын дагы бири ирригация. Премьер-министр Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Балагулов айыл аймагындагы ички чарбалык каналды калыбына келтирүү долбоору менен таанышты. Белгилей кетсек, бул долбоор бүткүл дүйнөлүк өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланат. Анын жалпы сметалык баасы 48 миллион 832 миң сом. Долбоор ийгиликтүү ишке ашса 200 гектар жерди иштетүүгө шарт түзүлүп, айдоо аянттарына суга суусу жетет. Премьер-министр 2017-2020 жылдарга карата ирригацияны өнүктүрүү мамлекеттик программасынын алкагында 58,8 миллиард сомго 44 ирригациялык объекти куруу каралганын белгилеп, аны ишке ашыруу менен 66 миң гектар жаңы жерди иштетүүгө жол ачылат. Мындан тышкары 110 миң гектар жерге суга суусу жетет деп белгиледи премьер-министр. Плотинанын азыркы высотасы 20 метр. Азыркы биздин долбоор боюнча 35 метрге чейин көтөрүш керек да. Кошто үстүнө 35 метрге көтөргөндө ошондо 1,5 миллион 600 8 миллионго чейин накопление көбөйдү. То есть 8 миллион эмессек, ошону 5 эсе болот экен. Ошону биз бир нече жолу биз үчүн кышкы стокту бир жол тосуп алабыз. Анан паводко суу келгенде дагы бир жол тосуп алабыз. Анан суу жакшы келген учурларда заявкадан тышкаркы сууду дагы бияка топтоп, керектүү учурунда бергенге мүмкүнчүлүк. Бул эң керектүү. Мындан тышкары Мухаммедкалый Абылгазиев Аксы районундагы Актирек каналынын курулушу менен таанышты. Канал ишке берилсе, Кашка суу, Жергетал, Коштөбө айылдарында жана Ренжит өрөөнүнүн башка тилкелеринде 7 миң гектарга жакын жерге суга суусун жеткирүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Канал аймак үчүн стратегиялык мааниге ээ. Курулуп бүткөн соң 5 Батман каналынын уланысы болот. Бул калкты суга суусу менен камсыздоо маселелериндеги көз карандылыктан арылтат. Өкмөттүн дагы бир приоритеттүү багыты аймактагы элге иш орундарын түзүүгө жетишүү. Иш орун демекчи Алабука районунун Алабука айылындагы мал союучу жай жергиликтүү элди жумуш орун менен камсыз кылууда. Мына ошол цехтин иши менен премьер-министр таанышты. Ишкананы ишке берүү үчүн айыл чарбасын каржылоо программасынын алкагында жылдык 6% үстөгү менен 7 миллион сом өлчөмүндө насыя алынган. Эл аралык стандартка жооп берет. Орусиянын өндүрүш технологиялары колдонулат. Мал союучу жай Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына шайкеш келет. Өндүрүлгөн продукция чет жакка, негизги бөлүгү Өзбекстанга сатылат. Бул өңдөө цехтердин ишинин илгерилеши аймакты өнүктүрүү жана жаңы жумуш орундарын түзүү маселесинин чечилишине өбөлгө болот деп белгиледи өкмөт башчы. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жаңы дайындалган бизнес акыйкатчы Робинорд Смит менен жолугушту. Анда өкмөт башчы Робинорд Смиттин бизнес акыйкатчы кызматына дайындалышы бул бизнес коомчулугу жана чет элдик инвесторлор менен иштешүүдө жемишин берет. Бизнес акыйкатчыны дайындоо бул институтту ишке киргизүү жарандардын жана бизнес коомчулуктун өкмөткө жана мамлекеттик органдарга ишенимин жогорулатат. Коррупциялык көрүнүштөрдүн жана башка укук бузуулардын, ошондой эле бизнестин мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо максатында мамлекеттик органдардын ишинин ачыктыгына көмөк көрсөтөт деп ишенем, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Мы знаем, что несмотря на то, что очень много работ проводится со стороны правительства по созданию комфортных условий для бизнеса, предпринимателям, но все равно они по природе нуждаются, кроме защиты государственных органов, защиты и другого института. Не все с государственным органом, контролирующими органами понимают природу самого бизнеса. И вот институт в других странах, которые уже много лет работают, они доказали, что этот институт очень важен для самого бизнеса. Жолугушууда бизнес акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгүнүн актуалдуу маселелери, өнөктөштүктүн келечеги талкууланды.